Söz бересиңерби? Уруксат. Мен сөз берейинби? Мен сүйлөө айта турган сөзүм бар эле ошо. Келиңиз, аябай шаштыңыз го. Кыз жібек. Мунун баары азыр 100% даярдалбаган сөздөр. Азыр туруп ойлонуп кеттим чын эле. Экинчи башына эле келгенде эле жүрөгүм башкача болуп эле. Мындай эме болуп аткамда, волнение болуп аткамда, кантип айтсам, эмне деп айтсам депчи. Бияктан азыр эч ким билбейт, бул дагы сценарийде жок. Бул нерсечи. Кыз жібек, мен сени өлө жакшы көрөм. Чынын айтсам, мен сени сүйөм. Экөөбүз ошентип жүрө бербей кыз жигит болбойлу. Суранам, мындан ары ортобузду бекемдетип, сага болгон ар дайым сыйымды көргөзүп, ар дайым колдоп, коштоп, сага жөлөк таяк болуп, сенин коргоочуң болгонго даярмын. Не болду? Жакшы. Кол чаап турбойлу, чын айтканда. Туруп кол чабасыз балким, Эмнеге бизге айтпай ушуну кылып атасыз? Бирок студиядан кылып атасыз туура эрежеси менен. Бирок көз келген жокпу? Бул нерсеге негизи жакшы деле даярданып келейин дегем. Бирок бүгүн ушундай, билбейм, башынан келгенден бери уже жүрөк айт деп калды да. Аны өзүм дагы мындай ичте сактаганды жаман көрөм, сразу айткым келет да. Сразу мэримин төгүп, мындай азыр гүл алганга же мындай эме алганга возможность болбой, возможность бар, бирок убакыттар болуп калды да. Гүлдү буюрса эме тартылгандан кийин деле, тартылып бүткөндөн кийин деле гүлдү берем да. Мисалы, биз көптөгөн приложениялар көрүп жүрөбүз, бирок гүлү жок приложенияны биринчи жолу көрүп окшойбуз, Анан эң негизи баягы гүлдөн да эмес, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө тиет дейт, бирок ушул сөздөр Жибек айымдын жүрөгүнө тийдиби, тийбедиби, биз көрөлү аны Жибек айым жообун. Кыз жигит мамилеси эч кандай эч нерседен коркпойбуз. Бул маңдайга жазган нерсе, сезим менен күрөшкөнгө аракет кылабыз. Турмушка чыгып аткан жоксуз. Дагы да ойлоно турган кез бар, алдыда убакыт бар. Макул. Керемет. Кантип ушундай болсун, Кызыңдын көңүлүн алыш үчүн эмнеге гана барбайсың, Ой, Тилек мырза жаман хитрый экен да. Мына эч мындай расход болбостон өзү эле келип, колун сурап макул дедир болду го. Ай. Мындай биринчи жолу көрүшүм берет. Келиңиздер, эң негизгиси бизде жакшы кубаныч. Урматтуу катышуучулар, отуруп берели, биз эфирди алдыга карай улайбыз. Бандоо күнүңүздөр менен сонун күн болуп жатат окшойт. Кыз жигит мамилеге өтүү үчүн же турмушка чыгуу үчүн сөзсүз түрдө гүл аркылуу мындай сатып алуу нерсе эмес, бул чындыгы сезим экен. Чындыгы сезим бар жерде ушундай эле сүрөт болот окшойт. Эң сонун. Жакшы. Мен да абдан сонун сүйлөгүм келип турат. Башында кыз жибек келгенде мындай ачыла албай, кичине түнт болуп отурган. Анан бул жакта красавчик мырза дагы молодец экен, Тилек. Кыз жибекти аябай ачкандай сезилди. Ачтың десем болот да, бир сөзү менен айтканда. Кыз жибек анткени видеолорун көрүп атабыз. Аябай шаңдуу, анан Тилекке кошулуп юморный видеолорду тартып, ачылды да. Мен ойлойм, ортосунда экөөнүн тең бири-бирине болгон сезими күчтүү деп. Экөөңдөн жакшы бир түгөй күтөм. Кудай буюрса. Бактылуу болгула. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Тилек, мен сага ишенгем. Аябай кубанычта болуп атам. Ушундай ачык шайыр жигит экенсиң. Кыргызымда ушундай жигиттер көп болсун.
Анан кыз жөөккө да айтат элем, сени тилек ачты окшойт. Сенин жүрөгүңдөгү, могу ичиңде болуп турган нерсени тилек алып чыкты окшойт да. Мен аябай кубанычта болуп атам силер үчүн бактылуу болгула. Чоң рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Анан айтып кетмекчимин, ушунуңардан жазбагыла. Анан өтө көп суу куйбагыла, өтө аз да куйбагыла, дозасы менен куюп, ар дайым жашыктуу болсоңор биз силер үчүн ар дайым кубанычтабыз. Чоң рахмат. Күтүлбөгөн болгонго баарыбыз таң калып эле калдык го. Бул эмне катышуучулар деле түшүнбөй калды. Көрүүчүлөр деле түшүнбөй калды. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Баягы көз кубанып, кулак уганып айта тургандай жаңылык болуп атат. Кубанычтуу. Эмнеден бул жерден только жакшылык каалайм. Баягы көңүлүбүзгө толуп, жүрөгүбүз сүйүнүп турат. Мындай жаңылыктар жалаң ушундай терс болуп турган болсо, баягы тойдун айылы да алыс эмес го деп ойлойм. Аман болгула, бактылуу болгула. Буюрса. Чоң рахмат. Наргиза. Мен Тилек байкеге суроо келип жатат. Мындай гүл берип деле мындай сунуш кылса жакшы болот беле дейм да. Себеби буга чейин Санат мырза деле, Нурсулан мырза деле мындай үлгү катарында калган да. Анан ошол себептен айтып жатам. Анан гүл бербегенденби, ошо мындай кыз жегежен көңүлү сууз отурат да. Гүлдү мен камаздап бергенге деле даярмын, бирок азыр мындай уже карман албай кеттим да, өз айтканга туура келип калды. Баары убактысы менен эт, убактысы келди го деп ойлодум. Өзүм жүрөгүмөн чечим чыгарып айттым. Убактысы келгенде эми ошо элдин астында мындай жакшынакай кылып, ушундай сурасаңыз жакшы болот беле дейм да. Элдин алдынан деле сурайбыз. Наргизанын ою ошондой болот да, ошо элдин алдына шашып койгон жоксузбу? Балким гүл алып келсеңиз болот. Эми ошо убактысы болуп атат да. Мындан кийинки бир камаз гүлдүн балким кереги жоктур, Мен да толуктай кетсем болобу, Канат мырза? Мен дагы Наргиза айымды толуктап кетсем. Ооба, азыр жибек ошондой ойдо калып калды да, мындай көңүлү чөгүп калды. Жибектин мечтасында баягы Санат Меримдикин сурап атканда, билесиз, өзүңүзгө болгонсуз ыйлап бир башкача бактылуу болгон да. Азыр дагы ошондой бактылуулукту көргүсү келген. Мен оюмча ал дагы. Кеп гүлдө деле эмес го дейм да. Кеп көңүлдө да. Билбейм, мен айтышты туура көрдүм. Мен негизи эмки жумага эметейин деп аткам, бирок мен уже мактан арман албай калдым да, чын. Билбейм, кандай түзүлсө ошондой түшүнгүлө да. Тилектин ичине батпай кетти го деп ойлойм да. Ачык мырза го. Анан ушул жерден эле ичине батыра албай айтып жиберди го заранее депчи. Бул мен ойлойм даярданган, даярданып аткан, туурабы? Анан эми может быть ушул эфирден кийин чыгып деле мындай кечки тамакты романтичный кылып коет, Ооба, буюрса. Жок, бул жерде түшүнбөй атасыңар. Мен мисалы Тилекке каршымын да азырчы. Эми бул приложение кылып атабыз. Түшүнөбүз сиз романтик экениңизди. Бирок убагында бербеген нерсенин эмне кызыгы бар да? Убагында гүл алып келип бере алган жоксуз. Жок дегенде бир гүл болсо да мындай кичине мындай фондо кызыктуу көрүнөт эле да, мына могул гүлдү сага берип атам, кыз жигит болуп сүйлөшөлүчү депчи. Анан бирок могул жака эчтекеси жок келип алып, анан мен бир камаз гүл берип коем. Гүл деген менде мондай, анан менде возможность бар, это бул уже чектен чыккандык, еще кыз жибекти да сыйлабастык деп билебиз да. Сөз менен эмес, иш менен аткарсаңыз жок дегенде ишенмекпиз да. Сөз менен деле, иш менен деле аткарып коебуз. Тилек мырза, аткарсаңыз анда аткармаксыз да, эмнеге аткарбадың? Аткарып коебуз. Билбейм, азыр кандай учуу болуп калды. Көрсөтүш керек. Негизи мен эфир үчүн келген эмесмин. Мен негизи кыз жибек үчүн келгем. Мен кыз жибек үчүн Жö, сиз жинден баарын кылганга даярмын да. Чын. Кылбагандан кийин мойнуңузга алыш керек да чындыкты. Жок. Азыр убакыт кереги жок. Рахмат. Убакыт ушул убакка чейин болгон да. Эми ушинтип качып кеткен болмок беле. Жок, бул негизичи. Мындай да, урматтуу көрүүчүлөр. Даярданыш керек. Биз биякта күндө айтып атабыз. Даярдангыла, шашпагыла депчи. Бул жакта шашкандын айына мына азыр гүл барып келчи, биз катышууларды эмени күтүп отура беребизби? Биякта могу дейт. Тилек бай келип гүл алып келип кайра приложение кылат депчи. Кыз жок келиңизчи бияка. Мындай даярданмакпыз да, биз чогуу аракет кылып, жумуш үстүндө кылып, сонун кылып бермекпиз да мындай атмосфераны. Кыз жок ушул сизге катуу тийген жокпу? Гүлү жок.
кое турыңыздарчы, мен суроо берип атпайбы бул жака, Гүлү жок сизге ушундай кыз жигит бололу деген үчүн сизге катуу тийген жокпу? Мен азыр эмнени айтарымды да билбей турам, мындай түшүнбөй калдым да өзүм да. Катуу тийген жок? Жок. Несі қандай екен ушу Тилек мырза, азыр бизди таң калтырды да, аябай мындай романтик болуп, баардын нерсе алдын ала ойлонгон жигит катары көрүнчү, бул жолкусун эмнегедир. Эми балким сизге жагып атса, демек жакшы да бул нерсе. Биздин оюбуз ушундай болуп атат да. Тилек мырза кандай адам экен өзү жашоодо? Жашоодо жакшы эле адам. Жакшы. Аз Тилектики туура деп ойлойсуңар, кыскача эле. Наргизадан башкары айтып койчу. Мен таң калып калдым. туура эмес Таң калыштуу силе болуп калды негизи. Булга чейин даярданып келмекмин деп айтып атпайбы? Даярданчу адам эфирге келип алып туруп резко ойлонуп кеттим, чечим чыгардым. Булга чейин деле ойлонуп жүрсө болот болчу да. Бир жагычы. Анан бияка келип мен шашып чечим чыгардым, шашып айттым деп. Любой нерсени кадам кылардын астына адам по-любому эртерээк ойлонот. Даярданса дагы болмок да негизи. Ар бириңиздердин оюңуздарды баалайм. Бирок мен Тилекти туура түшүндүм. Бардык жагынан азыр Тилек чынында чын жүрөгү менен келген, чын жүрөгүнөн сүйүп, чын жүрөгүнө сезим билдиргени бул баардыгыбызга айкын эле болуп турат. Анан азыр мындай акыбал ситуация болуп калганы, мунун өзүнүн бир себептери бардыр. Эми аны балким ал өзү айта албай аткандыр. Бирок балким чынында ошол жерде бул мындай карман албай айтып дегендечи. Анан эми туура айтпайм, эмне айтарыңызды билип турам. Заранее даярданыш керек болчу. Ооба, анысы дагы бар. Бирок биз аркы жакта Тилектин чоң жүрөгүнүн астында эмне жаткан, эмнеге мындай болуп калганын ал болушунча түшүндүргөнгө аракет кылды, бирок биз аны билбейбиз. Мен бирок Тилектин сезимине, чын жүрөктөн мына кыз жөөккө болгон сезимине мен ишенем да. Санжар мырза, биз баарыбыз эле ишенебиз, ишенбей койгон киши жок. Болгону бул жерде кылган нерселер айтылып атат. Азыр сүйбөйт, анан кылбайт, анан мындай деген жок. Бир камаз алып берерине деле биз ишенебиз, жакшы көрүп, сезими чындык экенине да ишенебиз. Болгону азыр мисалы сөздүн аягына чыкпай деле монтип мүнөзүн көрсөтүп туруп чуркап кетип калган деле. Эфирди сыйлабай, биз биякта турабыз. Туура эмес болуп калды да. Мояктан чуркап кетип калганычы. Калашынча кетип. Кыздын көңүлү эмне болду? Эфирдин мисалы эфир жүрүп жатат азыр, монтип чуркап кетип калды. Мен кылып коем деп түштөн кийин. Кылган киши айтпай, айттырбай туруп эртелек кылып коет, кыла турган киши. Атак жаман киши деп эч ким айткан жок. Болгону кылган нерсесин эле айтып атабыз. Бизге айтыш керек болчу. Анан тура кал эле, эртең Санжар деле мага тийчи деп тура калса бир бардак болуп кетеби? Ооба, бул азыр эфирден бул жерден чуркап чыгып кеткенде туура эмес болуп калды, бирок Тилектин айткан сезимдерин билдирген кадамын мен да туура көрүп атам да. Анан эми ал деле айткысы келди да, ал деле алдыга кадам чыдагысы келди. Аны деле оюнда болгон. Анткени кече мондай ырда болгон, биз кечинде Бекмамбет мырза, сөздүн көп эмеси Нурлан мырза микрофон талашып атат да. Нурлан мырза бересиз микрофон? Жок, азыр. Суранч, болду, Суранч. Мен билдим эмнени айтасыз. Бая эле сөздөрдү кайталап атасыздар. Наргиз айым, силер айтып атпайсыңар, Гүл менен бериш керек болчу деп, ал Гүлдү эме деп айткан жок да, бербейм деген жок да. Мен аны берем деп атат. Болгону жобун эле уккусу келди окшойт да. Мен толугу менен эле түшүнүп турам, ал ичиндеги сезимин болгону айткысы келди. Мен ойлойм, кийинки эфирде просто ошол нерсени кооздоп да көргөз койгусу келди окшойт да бияка. Эртең сизди Бектур мырза ошентсе макул болот белеңиз? Макул эле болом. Себеби деген, эгер мен сүйүп турсам, ал адам мага жагып турса, мен эч кандай мага чоң белектин, машинанын, Гүлдүн кереги жок. Эртең Бектур мырза жүрөгүнөн орун алганда ошондой эле кыласыз. Жок, силер айтып кое бересиңер ошентипчи, бирок баягы ошол учур келгенде эми күтөсүң да макул, эми сүйгөн адамыңан Гүл деле эмес, машина деле мындай талап кылбайсың, бирок мындай жүрөгүңдө калат да, мындай кичине кыз күтөт, по-любому кое тургандай айтып атпайсыңар, ал кылып берем деди. Жок, ошо Гүл алып келип деле сурап койсо болмокму? Эфир башталганга чейин деле алып келип койсо болмок да, негизичи. Анарага келсеңерчи, такыр эле ойлонуп кетти го микрофонду. Кылбайт деп айткан жокпуз биз, кылат. Айтып атпайбызбы, жакшы адам кылат. Болгону азыркы кылган нерсесин айтып атабыз биз. Эмне кылабыз? Кылбай койчудай айтып атасыңар. Эфирден кетиришибиз керек. Демек кыз жөөкө биз талапкер күтүшүбүз керек. Мен башын баштап кеттим, бул эми мындай
өмүрүндө мындай может быть дальше жашап кетет да. Вот эми ошол мындай эсинде калыш үчүн мындай жакшынакай колун сураса деген нерседен эле айттым да. Эми кыз жигит болдун, биринчиден кыз жигит болот, андан ары турмушка уланып өтөт да. Ошол себептен эле кыскача негизи кыскача. Негизи кыз жигитке өтүп атканда биринчи кадамды мындай шаңдуу ушундай кылып өткөргөнүм келет да, менде делечи. Мен кааласам асмандан түшүпчү, кыздын алыначы гүл менен түшүп, ошол негизи жүрөктө калат да. А мондай болгон мага деле чөтө туура келбей келгендей. Негизинде ооба Тилек мырза деле кичине жаңылып алды деп ойлойм. Анан кыз жибек деле ошону күткөн болушуң керек, сен мындай сунуштукларды ошону күттүң беле? Мен кыз жибекке суроо бергим келип атат да. Гүл менен кылса эгер кыз жигит. Мен негизи мындай кыз жигитке өтөлүү деп сунуш кылат деп бүгүн күткөн эмесмин. Бирок Жок, бирок негизи кылып калса гүл менен келсе деп ишти айттың беле? негизи ушундай деп ойлогом. Эми ар бир эле бардык эле кыздын мисалы мындай кол сураганда болот да. Мындай гүл мененчи, эми мен гүл алып келсин деп айтпай элем. Негизи мындай ушундай ой болгон. Бирок кандай ситуация болсо да сиз макулдугуңузду бердиңиз. Тилек мырза балким мындай шашып кеткендир, бирок Не кылабыз Элнурже, отура беребизби? Не Тилекти кетирели, не кылалы? Дальше улантпайлы, көрүүчүлөргө да жыйынтык берели. Кыз жибек бул жакта адамдардын Эми шашпайбыз. Камерага да көрүүчүлөргө да көрүнүш керек. Келиңиз, ортого мындай турабыз. Кыз жибек, келиңиз. Мындай капталыбызды карап турабыз. Мына, азыр кое туруңуздар. Берге туруп алыңыз, могул жакка туруп алыңыз. Маңдайына туруп алсаңыздар. Маңдайлаш. Көрүүчүлөргө да көрүнсүн, жакыныраак туруп алыңыз. Бири-бириңиздерди караңыздар, бири-бириңиздерди. Кыз жибек, мени кечирип койчу. Билесиң, мен өзүм да өзгөчө адаммын. Мындан ары сени бактылуу кылам. Мындан ары сага айта кеткендей жөлөк таяк болуп, колуңа кол болуп, бутуңа бут болуп, ар дайым жаныңда бир болгуң келет. Жибек, мен сенден суранарым. Жибек, мен өмүрлүк жарым болгонго даярсыңбы? Чөгөлөдү. Круто, супер. Attırmayızlar be. Kız jibектин жол каты акырын бардыңыз акырын. Музыка ток акырын. Кыз жибек. Баракелде колчалар болсун. Шаңдуу музыкалар. Караңыздарчы көрчүлөр, мына чыныгы эмоциялар, чыныгы сезимдер, кандай ситуация болсо дагы ошол нерсенин баарына ыраазы болгон кыз жибек үчүн катуураак кол чаап, жакшы комментарий калтырганды эч качан унутпайбыз. Бул биз жолуктук долбоору 100% реалити шоу. Кол чаап коебуз катуураак. Чындыгында бул нерсе пранк эмес, чындыгында бул нерсе кыз жибектин ички сезими кандай, Тилек мырза үчүн ушундай таза экенин биз билгибиз келди да. Көрдүңүздөрбү, аз жөн эле кыздар айтып атат, ой мен гүлү жок келсе деле макул болмокмун депчи, ал ушундай ситуацияга келгенде гана билинет экен. Бирок кыз жибек кандай болсо дагы Тилек мырзаны сыйлап, жүрөгү сезип, жан дүйнөсү жактырып, колунда эч нерсе жок сураса дагы макул деген үчүн бир катуураак кол чаап коелу. Не дей аласыңар эми яды? Тилек мырза айтыңызчы, бүгүн кандай болот сезимдериңиз мындай? Эртеден баштап эле өзгөчө күн болду. Же убакыт өтпөйт. Билбейм, бүгүнкү күн жалаң толкундоо менен өтүп атат. Мындай жок деп койсочу деп ойлодуңузбу? Азыр эшикке чыкканда мен Кудайга мындай жалынай ийдим да, мындайча айткандачы. Биринчи Кудайдан сурадыңыз, биринчи Кудайдан сурадым. Туура, Кудайдан сураш керек биринчи. Сразу чыгып эле эртең мен негизи өзүм дуа кылып чыкканмын да. Баары мен ойлогондой болуп кетсе экен депчи. Кудайдан дуа кылып сурап, Кудайга шүгүр, Кудайым мен менен экен.
жибегиң макул болуп турат. Чындыгында баягы көптөрүбүз биз бул жерде реалити шоу болгондуктан талкуулабыз, кээ бир айтабыз бирибизди билиш үчүн 1 жыл керек, 2 жыл керек, ошончо аралыктан турмуш куруш керек депчи. Негизи өзүңдүн адам экенин түшүнгөндөн кийин убакытты деле созбош керек го деп ойлойм да мен катышуучулар. Демек бири-бириңге экенин түшүндүң, демек убакыт созбостон ошол нерсени кармап калганга, турмуш куруп жашап кеткенге аракет кылыш керек. Азыркы убакта мен жакшы ниет коюп атам, балким көрүүчүлөр да жакшы ниет коюп аткандыр. Кудай буйрса ушул 2025 жылга чейин, балким 2025 жылдын башы, 2024 жылдын башы тойдо жолугуп калабыз деп ойлоп атам да мен. Сезимге толгон бүгүнкү чыгарылышыбыз өзгөчө бул апамдын чайы да сиздерге белек катары берилмекчи. Ал эми биз болсо бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен деп кадамыбызды таштап, талапкерлер менен катышуучулардын Кыргызстандын саны көбөйсүн деп, жалгыз жүргөндөрдү үйлөндүрөлү, ошолорго жакшы себепчи бололу деп МТС телеканал менен биргеликте аракетибизди күнү түнү кылып жаткан убагыбыз. Эгерде сиз дагы өзүңүздүн жарыңызды, өзүңүздүн теңиңизди 7 миллион кыргыз элинин астында издегиңиз келсе, анда биз жолуктук долбооруна чакырабыз. Биз жолуктук долбоору бул Кыргызстандын эң алдыңкы долбоорлорунун бири. Бүгүн сиздер менен болгон Канат Шабданбеков болду. Биз жолуктук долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири, алып баруучуларынын бири. Ал эми бир нерсени айта кетмекчимин. Гүлназ айым неге жок дегендер, Гүлназ айым ырчылык менен алектенгендиктен чет өлкөгө дагы биздин жарандар менен, биздин элибиз менен жолукканга кетти. Кудай буйрса бир айдан кийин чыгарылышта кайрадан болуп калмакчы. Урматтуу көрүүчүлөр, 2 жашка бакыт каалайбыз. Ал эми сиздер үчүн Нури Dance Beachler тобунун эң жакшы бийи менен аяктайбыз.